сайын таң эрте туруп жуунасың. Үстү башыңды тартипке келтирип, жан дүйнөңдү арулап, жакшы тилек, жакшы ниет менен жаңы күндү баштайсың. Ар кимдин мисалы, ар кимдин ардактуу кесиптери болот экен да. Анан биздин иште эле ошо ойлойм мен, мамлекетке жакшы салымыбызды кошуп, биз деле жок дегенде бир жагын тазалык жагын карап иштеп атабыз го деп ойлойбуз да. Ар бир адамдын маңдайына жазылганы, өз тагдыры жана жолу бар. Алдыга койгон асыл максаттарга жетүүгө умтулуу гана жашообузду маңыздуу, толук кандуу кылат. Үй-бүлө бул куттуу чогум. Ар бир адамдын байлыгы, анын кичинекей мамлекети, бейпилдик, сүйүү, бакыт уясы. Адам өз үй-бүлөсүндө дайыма түшүнүү, колдоо табат, өкүнүчүн, кайгы, муңун жеңет. Ар бир үй-бүлө башка эч нерсеге окшобогон өзгөчө дүйнө. Мектеп биздин экинчи үйүбүз. Адамдын тагдырындагы бардык маанилүү нерселер мектеп партасынан башталат. Бул жерде биз баарлашып, кеңешип, бой тартабыз. Көпчүлүк үчүн мектеп бул жөн гана билим алуучу жай эмес, бүтүндөй бир дүйнө. Мугалимдер болсо мектептин жүрөгү. Дети – наше будущее. Когда я прихожу в школу и вижу эти глаза, я с удовольствием их хочу чему-то научить. Алдыңғы технологиялар абдан катуу өсүп атат. Биз ошого биз даяр болушубуз керек. Мына мамлекетибизде билимдүү, ыймандуу балдарды тарбиялап чыгарышыбыз керек. Силер биздин келечегибизсиңер. Буйруса, силер мекенчил, канчалык билимдүү, маданияттуу, акылдуу болсоңор, биздин коомубуз да таза болот, мамлекеттин келечеги да кең болот. Биз келечекти курабыз. Мен бул долбоорлордун ишке ашарына ишенем. Бул биздин шаар. Биз ага күн сайын кездешебиз. Эртең менен же кечинде. Анткени дасторконубузду нансыз элестетүү кыйын. Нан баарынан улук. Нан эң башкы азыгыбыз. Биз нандан эч качан баш тартпайбыз. Аны күндө жегенден да тажабайбыз. Нанды жерден сура, аккан терден сура дешет. Вот уже 18 лет, как я
работаю в сельском хозяйстве, когда колхозы, совхозы отделились. Вот мы организовали фермерское хозяйство, занимаемся полеводством, животноводством. Выращиваем сейчас в данный момент на полях основная культура кукуруза у нас. Немного пшеницы есть, ячменя и люцерны для сена, для скота на корм. Мы сами себя сможем кормить. Просто землей надо заниматься, вовремя обрабатывать земли, выращивать, добиваться высоких урожаев. Земля будет кормить нас. Потому что когда душу вкладываешь в землю, в хозяйство, она дает отдачу. Бұл еліміздің тамыры елетті, Қырғыздың тамыры бұл айылда. Айыл өніксі біздің мемлекет өнігі. Жермен иштейбиз. Мына кооператив болгондон бери 350 гектар буудайды атабыз. Жемге деп, малга, кормга деп 100 гектар арпа айдайбыз, 50 гектар беде айдайбыз. Эмгек деген кичине эле жумуштары болот экен. Эмгек көбүрөөк эмгек талап кылат, иштеш керек экен. Тынбай эмгектен иштеп келатабыз. Өлкөбүздүн коопсуздугу ушул чегаранын бекемдигинен башталат. Өлкөбүздүн чегарасын көздүн карагенде сактоо бул ыйык милдет, бул ар бирибиздин милдетибиз, ар бир Кыргызстандын жаранды милдети. Чегарачы болуу бул абдан сыймыктуу кесип, бирок ошол мезгилде абдан чоң милдет и абдан бийик жоопкерчиликтүү кесип. Чегарачы болуу үчүн ал адам өз мекенине чын дили менен, жүрөгү менен күйгөн, абдан жогорку кыраакылык менен, көз караш менен кызмат кылган, ар дайым эрдик көрсөткөнгө даяр боло турган адамдар мына чегарачы болот. Чегарачылар мекенибиздин чектерин күндүр-түндүр кайтарышат. Ал эми адамдын өмүрү менен саламаттыгына биздин медиктер кам көрөт. Дарыгерлер, адам өмүрүнүн сакчылары. Дарыгерлик кесип дүйнөдөгү эң асыл, гумандуу кесиптердин бири. Дарыгер адамдын денесин эле эмес, жан дүйнөсүндө дарылап, ишенич жана үмүт отун жандырат. Биздин жумушубуз аябай жоопкерчиликтүү. Анткени ар бир адам дени сак болсун деп тилейбиз, ошол үчүн күрөшөбүз. Элдин ден соолугу чың болуш үчүн кызмат кылып келатабыз. Ар бир адам өз жумушун так аткарса, биздин мамлекет өнүгөт. Оорубаңыздар, больницага келбеңиздер. Бул больница ушу профилактика кылып эле кеңеш алганга эле келип тургула. Кеңеш алган консультацияга. Анын алдын ала келип жүргөн больница болсун. Ден соолугуңар жакшы болсун. Сіздерді
улуу тауларды мекендеген миңдеген жылдардан ашык тарыхы бар эркиндикти сүйгөн байыркы кыргыз элинин атынан ысык салам жолдойм. Кыргызстан тышкы дүйнө менен тең ата диалог жүргүзүүдө. Бул иште улуттук кызыкчылыктар биринчи орунга коюлган. Өлкөбүздүн тышкы саясаты ырааттуу жана дипломатиялык нормаларга шайкеш келет. Кыргызстандын президенти тең салмактуу жана көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөөрү маалым. Ысык көлдүн жээгинде өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын элерлик эксперттер 2018 жылдын эң маанилүү окуяларынын бири деп таанышты. Биздин байыркы көчмөн элибиздин маданиятын, элибиздин рухий дареметин, эрдигин жана жерибиздин ажайып кооздугун дүйнөгө даңазалап, бул масштабтуу иш-чара өз максатына жетти жана дүйнөлүк аренада өлкөбүздүн аброюнун артышына салым кошту. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну элдин биримдигин чыңдап, мекенчилдик сезимдерди күчтөнттү. Дүйнөнү биримдик, ынтымак гана сактап калат. Өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги элибиздин биримдигинде коомдогу улуттар аралык достук, ар бир жарандын өлкөнүн тагдырына жооптуу мамилеси ийгиликтин негизи болот. Биз баарыбыз кыргызстандыкпыз. Биз жашообузду кимдир бирөө жакшыртат деп күтпөйбүз. Ар бирибиз өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошуп, өз келечегибизди куруп жатабыз. Биз укуктук, өнүккөн, күчтүү жана адилеттүү мамлекетте жашагыбыз келет. Алкөл манас атабыз талайык калкка жаным курман деп өмүрүн арнаган. Мен да Кыргызстан үчүн бүткүл өмүрүмдү арнайм. Элиме, жериме акыркы демим калгыча ак тилден кызмат кылам. Ак тилден кызмат кылам.